Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Профсоюзда кайрадан чатак. 25 декабрда Профсоюздар Федерациясының төрағасы болып, шайланган Сағын Бозғынбаев бүгін жұмышқа чыга алган жок. Аны мурдагы төраға Мирбек Асанаконовдун тарапташтары жұмыш ордуна киргизбей койду. Федерация кеңеши Асанаконовду мындан 11 ай мурда 5 февралда кызматтан алган. Чатак ошондон бери уланууда. Өзүңөр билесиңер, мени 25 декабрда шайлашкан сезде. Андан бери келип туруп, 30-да Мирбекке айткам, чогуу отуруп чечели деп туруп. Мынакей ошого келгем. Келсем жумуш ордума киргизбей койду. Сездин чечими бар. Ал эми азыркы жетекчилердин соттун чечими бар. Алар бул зданияга кире албайт. Асанаконов кызматтан алынгандан кийин анын ордуна төрага шайланган эмес. Жана башчынын милдетин мурда Асанаконовдун ордун басары болуп иштеген Рыскүл Бабаева аткарып келген. Бирок Асанаконов жыйында кворум болгон эмес деп, ал чечимге башы ийбей, спортсмен балдардын коштоосунда мурда кызматына бир нече жолу келип, документтерди алып кеткен жана милиция дайыманы коргоп келген. Жумушка келгенде, жумуш ордуна келгенде Асанаконовдун катышуусу менен жүйөлөшүү мушташуулар да болгон. Акырында ал ноябрда Бабаеваны сот аркылуу кызматтан убактылуу четтетүүгө жетишкен, бирок ага чейин былтыр июнь айында Бишкек административдик соту атайын чечими менен Асанаконовго Федерация кеңешинин имаратына кирүүгө, анын жыйындарына катышууга жана кагаздарга кол коюуга тыюу салган. Бирок ал келип, иш бөлмөнү ээлип жатат. 25 декабрда Федерация кеңеши кезексиз курултай өткөрүп, өзүнүн жаңы төрагасы кылып Сагын Бозгунбаевди шайлаган. Бирок Асанаконов ошол эле күнү Алато ресторанында башка жыйын өткөргөн жана ага катышкандар төрага кылып Асанаконовду шайлаган. Жыйынды көргөндөр анда профсоюзга тиешеси жок көп адам жүргөнүн айтат. Бүгүн дагы профсоюздар имаратында чоочун адам көп жүрдү. Бирок чатактын башаты бир топ мурдагы окуяларда. Профсоюздун башчысы болуп Асанаконов 2017 жылдын 16 январында КСДПнын сунушу менен шайланган. Бирок кийин кеңештин кызматкерлери ал мурда профсоюз системасында иштебегенин аныктаган. Ал мурда депутат да, Ысыкөл облусунун губернатору да болгон, бирок профсоюзда иштебептир. Ошондуктан устав боюнча профсоюзду башкара албайт. Анын эмгек китепчесинде 99 жылдан тартып 2007 жылга чейин Аман имарат курулуш компаниясынын правкомунда иштеген деп жазылган. Бирок Аман имарат курулуш өзү 2 жыл кийин пайда болуптур. Ошондуктан профсоюз кызматкерлери Асанаконовду сотко берген. 19 жылдын январында 1 май соту анын төрага болуп шайланышын мыйзамсыз деп тапкан. Шаардык сот ал чечимди 25 апрелде бекиткен. Бирок шаардык соттун чечими жете электе эле жогорку сот анын аткарылышын 29 апрелде 4 күндөн кийин токтотуп салган. Профсоюз кызматкерлери Асанаконовдун кызматтан кетишин талап кылып, көптөгөн митинг өткөргөн жана мындан туура 1 жыл мурда 2020 жылдын 9 январында жогорку сот райондук жана шаардык соттун чечимдерин жокко чыгарып, профсоюздун ички иштерине сот кийлигише албайт деген чечим чыгарган. Аны менен жогорку сот Асанаконовго биз кийлигишпейбиз, профсоюздагы маселелериңерди өзүңөр чечип алгыла дегендей болгон. Федерация кеңеши болсо дароо бир айга жетпей жыйын өткөрүп 5 февралда Асанаконовду жумуштан алган. Бирок Асанаконов ал чечимге башы ийбей, милиция жана соттордун жардамы менен кызматтан кетпей жүрдү жана эми профсоюздар федерациясында кош бийлик орнотту. Профсоюздагы абал жалпы Кыргызстандагы абалды кайталаган сыйт. Эч кимдин сөзүн укпайт, эч ким жалпы эрежелерге башы ийбейт, эч ким жалпы кызыкчылыкты ойлобойт, бирок ошону жамынып алып, өз жеке маселелерин чечет. Эки жактан тең ар башка мыйзам бузуулар болгон сыяктуу жана ар бир тарап ошол фактыларды сууруп чыгып, экинчи тарапты күнөөлөп, өзүн сүттөн ак кылып көрсөтүүгө аракеттенет. Жана ушундай абал профсоюзда гана эмес, бардык тармактарда түзүлгөн. Кеп ошондо саламат калыңыздар.